Жана Барпыдагы турат. Бул жакта кайман аты миллион экен. Жаңа айтып аттым го, улакта сатылган. Биз бүгүн конокто Аргынова жамаатынын өкүлү ушул Аман мырзанын үйүндө коноктобуз. Амандын короо жайы, аттары менен да тааныштык. Мен Аманды кыскача биздин ат сүйүүчүлөрүнө да тааныштырып өтөйүн. Аман, өзүң кайсыл жердин кулунусун, бул жака качан келгенсиң, өзүң жөнүндө бир кыскача тааныштырып өтсөң. Ассаламу алейкум. Жалпы жамааттагы бир жолу. Мен өзүм Өзгөндөн болом. Өзгөндүн Мырзаки деген айылынан. Өзүм бул жака 2004-жылдары келгем. Ошол бойдон ушул жерде жүрүп, бул жерде тергиликтейм. Баягы эле өзүбүздүн ушу каада салттуу унутпай, жылкы багып, кезек улак кылганда өткөзүп ушул жерде жүрөбүз. Кайдыбыз болсок да ушу жүрөбүз, баары Кыргызстан деп согот. Канча жыл жүрсөк да аталады. Жакшы эле өтүп барабыз. Дагы буюрса Кыргызстанга дагы. Жакшы экен. Бул Актилек деген жигит. Ноокаттын кайрынан дедиң? Көкбелди. Көкбелге салам айтып кой, Актилек. Азаматсың Актилеге. Бул саяпкер окшойт, Молодец. Ушул жерде аттар таптайт, бастырат, уутат. Эмгек ушунуку. Эмгек, молодец. Чындыгында аттарды жакшы карайт экен. Бул жак дача экен да? Жак дача. Айсы субботабыз сене келебиз. Шаардан чыгып эс алып. Ат бастырып. Бака даярданып. Иштен кийин чарчайсың да баары. Анан жанагы улакчалык, атчалык башка жерден эс ала албасаң керек. Бери келсең алып эс алам. Актер Бекзат Исаев чемпиондун жана туратыны Москвадан келип көрдүм. Бул биринчи сатылганда 2-3 жыл башта болсо керек эле, улакта сатылган. Аябай 2-3 адам салып, бир аз талаш болуп, анан ушул жанар бир досуна алып берген эле. Ошо улакта чабылып сатылганын көргөн элек. Азыр келип мен бул атты Москвадан көрдүм. Буга чейин да улактары жакшы чыкты деп айтып жүрүштү эле. Анан кечинде şu Москванын бир четинде мына Аман деген жигиттин дачасында Ростов жамаатын сыйлашты. Биз да конок болдук. Анан мен бул Аргынов жамаатынын аттарыны ушул сарайда турат экен. Бул Амандын атын сиздерге тааныштырып тартып берейин. Мырзакенин мырзасы Аман деген жигит ушул экен. Бул атты кандай кылып бактырды, кандай кылып чаптырды, эмне ийгиликтерди жаратты дегендей. Аман. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Аман. Жаксыңбы? Аттарды багып атасыңар, улактарды чабып атасыңарбы? Чабып атабыз. Бул чекера чыксаң Кыргызстанда эле жүргөндөй болот экенсиң да? Аттар арканда алып бирөөсү бийга жетилеп жүргөн, бирөөсү тай кууп жүргөн дегендей. Жакшы экен ушундай жерге келип кыргыздар өзүбүздүн ордубузду таап, батып, жөн гана батып калбай өзүбүздүн каада салтыбызды кошуп алып киргенибиз чындыгында сыймыктана турган иш. Анан бул атыңды Аман Барпыдан келген ат. Барпыдан, Жалалабадтан келген. Бекзат Таксырдан алгам 2 жыл мурун. Ого досум себепкер болгон да. Жанар досум бар эле. Жол таап берип, ушуну ал деп эме кылган да. Жанагы улактан чабып алганбыз өзүбүз. Ушу кыш чыгып калган акыркы улактарда сатылды, улактын үстүндө сатылды ушул ат, Канча алып келдиң эле муну? Муну өзү 15ке бербей аткан да. Ооба. Анан 10го түшүрүп алганбыз. Кышында 15ке бербей атып, кийин улак акырлап калганда улактан сатылган ат. Мен да ошол улакта бар болчумун. Ошондо баягы видеобузда сүйлөшүп атканда мен дагы келип көргөнмүн, сен билесиң. Ошол бүгүн келип мен Москвадан келип көрүп атам ушул атты. Анан кимдер чапты, кандай ийгиликтер жаратты, кандай болуп атат, кандай бактырып атасың? Негизи ат купулга толдубу, кандай? Ат зор, айыбы жок, эч немеси жок. Калгандардан чабып атат, майда чүйдө сорундары бар. Келип эле результат кылган ушу бир тай болгон.
Анан 20 миң 30 миң кичинеси орундары бар. Demek ki жақсы ийгиликтерди жаратып атыптыр да. Жакшы. Истебесин. Жақсы экен. Көбүнчө кайсы палвандар чабып атат эми бuyakta? Эми бу жерде биздин өзүбүздүн Аргунова жамааттын палвандары бар ушу. Төрөлөрдөн. Башкалар бар. Анан мынау жалып атыптардан ушу Эрмек палван бар. Ошол чабат. Жақсы экен. Анан бул аттан кулун алайын деп аракет кылып атам, бээге койдум деп атасың, э? Бир 3-4 бээм бар ошого коюп. Быйылдан күтүп атабыз го. Былтыр коюлганбы? Былтыр коюлган. Кулундары быйыл түшөт экен да? Кудай кааласа, иншалла. Жақсы экен. Бул жакта кайман аты кандай деп чабылып атат? Миллион деп эле. Миллион. Миллион бойдон калган. Миллион. Бул өзү негизи жалап атта дагы кыйын жакшат эле да. Ошол күүсү менен эле бuyakta дагы аракет кылып атабыз. Ошолбу? Катуу барат, турат дагы. Жакшы экен. Ушундай жакшы аттарды көбөйтө бергиле Орусия жеринде. Азыр эми муну биз сиздерге мен кызык болсо барып эмега дагы кызык кандай бейлерге коюлдук. Бул ат коюлган бейлерди да тартып берейин. Анан мына сарайдын ичиндеги аттар азыр сыртта экен, арканда алып. Анан сарайдын ичинде бир көрсөтүп коелу. Бул сарай жөнүндө айтып кетсең, ичинен мен көп токулгаларды көрдүм. Бул сарайда өзүбүздүн жамаат Аргунова. Дос балдар. Ошол жерде кармайбыз. Сарай салганы 4 жыл болду. 4 жылдан бери өзүбүздүн эле жамаат. Өзүбүздүн жерде Аргуновада 3 сарай бар да. Данияр аканыкы бар, Куба достуку бар, меники бар. Ошол жерде эле өзү 30 ат чыгат. Ошо айтты да, кышы менен өчүрүп улак болот. Өзүбүздүн жамаат ушул жерде тынбай эле улак чыгып турат да. Кезек улак чыгарабыз. Кыргызстандагыдай эле. Иштен келип, каждый суббота воскресенье. Өзүмө кичине эс алып. Жакшы экен. Мына ушул экен Аргунова, ушул амандардын ат сарайы. Ушул жерде Аргунованын күлүктөрү турат экен. Мына кадимки эле ат сарайдагы ат жабдыктар, токулгалар, токумдары. Анан бул жерде дагы мен жана киргенимде 2 жакшы өспүрүм көрдүм. Буларын кандай? Булар өзүнүн эмелер, бейлердин. Өзүң бейлериң балдары. Азыркы мына миллиондук эмес да булар. Башка аттан. Башка аттан. Мына ушундай атка кызыккан жигиттер ушундай да карачы. Мээнет кылып, күтүп, ушундай жакшы тукум кулундарды алып өстүрүп, мындан кийинкиге дагы жакшы аттарды даярдап бара берет да. Ошон үчүн кыргыздардын колунан жакшы ат кетпейт да. Могул жерлердеги аттар сыртта экен. Баарын көккө чыгаргам да уже аттардычы. Эме бул жерде канча жылдан бери эме болот эми. Чогулуп, түптөлүп, улак башталган. Мисалы Донино тарап мурдараак баштаса керек силерден. Донино эртерээк башталган. Мындан 5-6 жыл мурун барганда Донинодо ат чапчу элек. Жол жектен уже башталган да атка сүйүү. Ошол жерден көрүп жүрүп деген, Ушул короодо сарайда турган аттар ушулар да? Ушул аттар. Эми дагы кененигине жери ат баккан. Качан бузуп кетти, чоорого түшүп кетти деген тема жок экен, Жок. Андай кенениген. Бул жерде жанагы оюнуңарга, мисалы биздин оюн эми опурталдуу, кыйкырык, бакырык, кызычуу сүрөө менен өтөт го. Орустарга мындай жагымсыз көрүнүш болуп, бир келишпестиктер боло элекпи? Бу жерде жок пока боло элек андай нерселер. Жана качан бузуп кирип кетебиз го биз. Улак ачканда. Эми биз улак чапканда бу жерде айылдын ичинде чаппайбыз да, бизде онун аркы көрдүм да. Чоң поле бар. Өтө эмеген бул жага кенен, Могул жакпы? Онун аркы өтүп алабыз, кой беребиз да. Орустун кашасына жеткиче ат өзү чарчап калат деген. Жакшы экен. Анда бейлериңи көрөлү, Миллион коюлган бейлер ушулар экен. Бул ошондо породасы кандай бейиң, данчакпы? Бул данчак. Данчак албашкан. Туайын деп калыптыр, Иншалла бир ай калды ошо. Ушу агытпай эле ушинтип аркандап эле карайт окшойсуңар. Аркандап жери карайбыз да. Аркы бет, берки бет болуп өтүп кетишет. Жакшы экен. Кандай мындай таамал ичип саап
Аркы-берки кылбайсыңар бээлерди? Самал кыла турган ниет бар. Кичине бир расходдор бар эле, ошолорду жаап неме кылып алайлы, кыргыз үйлөрдү коюп, самал кылып, өз немелерди кылабыз. Калабыз. Жакшы экен. Мына ушул бий экен, миллионго коюлган. Эркек тууп берсе, мындай биздин аттардын уруктары, кыйын чуркаган аттардын уруктарын аргындаштырып, орус жеринде дагы чыгарып, улакка жаратып чаап жүрсө кандай сонун, э? Бул кандай, кунан байтал окшойт? Байтал. Бунун породасы кандай? Bunun parodası şu aralashmada perşeron menен. Şimdi özübүздүн кыргызчылыкка аралаштырып көрөйүн деп атам. Аралаштырып, э? Кандай чөөргөн. Першерон менен. Кандай жакшы экен. Муну келечекке ырастап атыпсың да, Кудай кааласа. Ana экинчи бээ ушул экен. Бул жөнүндө дагы маалымат бере кетем. Бул бээни биз Архангельскийден алып келгенбиз. Архангельский ушу дос бала бар эле, ошол жактан эмне кылып. Линиясы жакшы да бул бээлердинчи. Жолпу. Той турган бээлер ба? Той турган. Быйыл мына миллионго койдук, көрөлчү мында аралаштырып. Жакында токтоттуңбу? Кийинки жылы экен, Кудай кааласа бул, а? Кааласа. Атка окшош бээ экен. Өзү атка окшош да, кара. Мүчөлөрү, немелери. Ат деп мен алсам муну. Жакшы экен, жакшы. Мына ушундай да кыргыз баласы, атка болгон мээрим дегендей. Карачы. Кайсыл жактардан бээлерди таап келип аргындаштырам деп аракет кылып аткан жигиттерге эмне демекчибиз, эми иштерине ийгилик. Мээнети кайсын, жакшы аттар чыксын короосунан. Бул азыр биздин кыргыздарда билесиңер. Вертолет ойлоп чыксаң деле элдин эсинде бир 2 күн каласың. Анан бир жакшы ат чыгарсаң өмүр бою элдин эсиндесиң да. Биз жылкыга жакын эмеспизби? Ошол зеңди берген болсо, сен атты тандап туруп жакшысын алып минесиң. Эгер Алла Таала сага зеңди бербестен ошол атты сага байлаган болсо, ошону ырыс кызын бериш сенин мойнуңда болуп калган да. Алланын өкүмү ошолчу. Ошол үчүн жаман атты деле бирөө карап туруп, ошонун деле үмүтү жакшы да. Бир жарап кететтир деген ой болот ошончу. Бирок эми канча миңдеген ат жүрөт да, миллиондогон ат жүрөт да. Алардыгы жараса жыйын, бул не болот? Вообще кайнап кетет да жыйында болот. Мурда 500 ат болсо 100 жарап 400. Эми илгерки могу палвандардын убагында мисалы чоң той мисалы Жалалаттарда болгон да, мисалы нени Жалалат жери бул ортолук да. Юктунч. Ош, Паткен, бул жактан бизден бери бар тур топтолгон да ат жай. Ошол жерде 1000 ат барган болсо, ошонун ичинде Гяланын ортосуна кайнаган 200 эле ат болгон да балдар. Азыр 1000 ат келген жерге барсам, ошонун 8'ü кайнай турган ат келип атыр да. Местнийлардын лептеп минип эле бар оюн көрүп келейин деген аттар бир 200 ат келип калат да. А самым деле мындай карап келсең, жыйында мына кече Сумсардагы тойду кара, Нокендегини кара. Кечеги күнү Барпыдагы тойду карагыла да. Кайнап өлүп калды го. Ишенгендерин жүктөп келет да. Ооба да, бир айылдын же бир райондун жакшы деген аттары бир машинада барып атат. Азыр Аллага шүгүр биздин корейс туугандарга рахмат айта берейик. Портерди бизге берип койду. Дыңгыраткан бойдон барып калабыз эми кой жерге. Экиден иштен чыкты. Ооба. Ростовтан ушул вакытта 1000 километрден келип утпайбы балдар. Ооба. Капташты, ошо кыргыздын салтын байлады. Ооба. İşte ошол баягы 4 жыл мурун келбейби деп буларга бир неме кылып чакыруу жөнөткөндө шарт эле келебиз деп ошончо неме биринчи ушуларга да даштаган. Чакырууга бизден болгон, бирок ушундай неме аттардын жүктөп алып ошончо алыстан. Футболкалар менен келип. Шундай эле силер 36 градус келгенден кийин Ростов. Сугуланда, Силерде дагы жанданды, бирок бизде дагы көй тирилип, ат кармап, ат алып, ошондон 30 канча градус суу болгон да. Бизде ошол мезгилде плюсовой погода болчу да. Плюс погодадан келип туруп бул жерге минуска 36га түшкөндө
Atlarımız kişine kıynalıp sizlerle Жөө адамға келе бересің, палуандарың ше, деп ой жерден келе бересің. А бирок, мисалы, спорттың башка түрлөрүндө деле да, баягындай акча канча алган акча бөлүнөт, бирок ал адам өзү да сумкасын чемодан сүдүрүп алып, секундда алып келет. Бу жерде өзүңкүн айтпай туруп, биринчи аттыгына, аттын словиясы барбы, барганда, аттарыбызга место барбы? Аттын байланбайт дениктер бар кое бергенге. Туурабы? Бунун азабы көп да. Азарты да ошончолук күчтүү да. Анан чөп не бедеп экен, таза чөп экен, анан суусу дарак берген билип ба, сен өзүңүн балдардын жатаканасы деп мисалы да. Ростовко биз баратканда дагы, Ростов бер жак келатканда дагы эч качан балдар кайерге жатасыканда эмне болот деп сөз болбойт. Аттарды сурайт биринчи. Аттарга баруу места, чөбү кандай, жеми кандай болот, жөйү салып барабызбы деп ушул болот. Şu менен Ростов ошон үчүн раз ошондо да ушундай суукта 27 градус болгон экен. Ошондой суукта келишип аттар менен биринчи кадам таштап ушунчалык чыгымдарына карабай келген силерге рахмат да. Ошондо биздин аттар келгенде дем ала албай калган, эртесичи бизде плюсовой погода. Бизде ошондо биринчи кичине кар дулактап жаап баштаган, бирок плюс 5, 7-8 ушундай эле да. Бул жерге келип түшкөндө эле где-то bir 30 даже өзүбүз дем ала албай калганбыз. Ошондо погода бардык кыргызды бириктирип отурабыз да, мындайча айткандачы. Bir область, bir район, bir айыл эмес. Бул жерде бардык Кыргызстандын бул каластык балдар, башка жактык балдар деле келип ойношот. Бүтөм кыргыздын бут бардык кыргыздын ойуну болуп жакшы нерселер болуп атат да бул нерсечи. Ооба карым катнашыбыз үзүлбөсүн, ар дайым ушинтип сиздин биздин менен эле жүрө берели. Бар жогубуз неден бирөөбүз менен мурун эмес. Бирок жалпыбызды ошо ат аркылуу ат аркылуу таанышып, ат аркылуу дос болуп атабыз да. Эгер волейболчу, футбол болгондо бир күндөн кийин баягы сумканы көтөрүп кетип калды элеңиз. Барпыга барып конокто болдук. Эми сөзүңөрдү бөлөйүн. Кетип атканда балдарга айттым, "Эй, bir 25 at барат" дедим. "Хаке койчей" деди. Шундай биз барабыз дедик. Болду, кегиле деди. Ол ойлоптур, эми 4 at келет дептир да. Мындай элечи. 4 atка жай бар, проблема жок дептир. 2-3 машина менен балдар барып токтогондо. Ойунун үчүндө эле ушунча тап келиптир го деп. Мен базарда иштеп жүрүп кийин касапкана ачкам да. 12 жыл болду сетебек. Мен орустарды түрктөрдү эле тааныйт элем. Кийин улак башталгандан кийин мана Алланын өкүмүнө карап канча кыргыз менен тааныштык. Ат тааныштырат экен да адамды. Бул эле Аллах тааланын берген жанагы жылкыны мактаганын бир касиети да. Мен деле ошентип билем да. Бардыгы ушу жылкы аркылуу тааныштык да. Мен биринчи bir at менен bir ушул жерде ат жүктөп барат элем, билесиңер а? Эч ким тааныбайт элем. Улак болот экен деп биринчи карат алып, ошодон бар эч ким тааныбайт элем. Барып kim surasa ben koy öğretilen. Palvan okşayıp tepki. Arenda hatta Beni var. tanımayız hiç kim. Bir kanımızda çıktı alıp bilesin ya tamam abi. Al tanımayız. Ben hiç kim tanımayım. Ben hiç kim tanımayım. Allah'ın canlı öğrenci. Kendimde bana öğretmemi. Bunlar kara bunlar. Atım bir koysam atımı çap sal atsana suyunu söz. Yani boşa duruyor. Bir yola bayas olan. Danya tanıştırıp anan aker. Verin şu olağa dedi anan. Verdim. Ne karasam anan. İşte düşünüp kaldım. Kim palvan. Verdim anan. Çap. Yaxşılar ne kılıp ben anan attı dama tuttum dediler. Boptu da batmini turam anan. Bilmem oldu. Bir şu an bana arkadaş. Aker benim de çok arkadaşlar. Şaper var. Bilmem oldu da karasam. Çok. Yarım saat oldu. Arkasından izledi duruyor. Baya sonra kılıp dedi. Akerler. Attı yaxşı karayıp da. Anan dem alıp durum ben. Anan karasam. Başka olarken çıkkanda tanıp kaldım da. Söktüm ayakını içe. Söksem. Aka buna koyayım sizge pazar gedep durlar. Şat kaç gedip. Uşağıla cüret de gılaç ya. Ortada gelip. Atlara gidecek sana çok dedim var şey. O kursa bayas menen hani tanka şilep ki yollara geldi. Okanı okşaştırır. Oylurak bana dedi onlar. Oşan tanışkanımız mı? Danyara gayrı koşa karakudan alıp barıp baylansa. Joru aydı tanışlar var.
Жорабай ушумаларды каратып берип аны жоон эле төртмүштүк. Анан бир улак болуп анан кечигип калды, Даниярга келген эмес. Анан ал атын 1-2 жолу эле көргөн да, Жорабай. Анан биз баарыбыз полияда жүрөбүз, анда бир оңганча эле алып барды. Анан неме Жорабай кечти, келди, бир молда аттын минип биз алыстан эле таанып калдык. Эми оңганча эле болсо тааныйсың го, обурчтан эле урталдан дойнуна да. Урталдан чыкты. Чыкканда эле келет баягы Данияр аканы бунаны минип алыптыр. Ошо болчу да. Ооба, жакшы Эмне алып келип. Анан жанагындай защитник кызыл немен раза эле раза смотрим минип берет аттан келет. Анан Жорабай деп балдар айткан. Не ат алмаштырдың, не болду минип алдыңыз? Жак деп биринчи күлүп койду, анан басып берет, жакшы баспайт минип берет жагы. Трибуна бар да го. Ошол жерге жетип калды. Анан экеи аттын аркырак карап анан бир маалда эле жок болуп кетти. Анан бир маалда кайра өзүнүн аты минип келди. Анан астафуралла деп коет, ушундай кыйын сүйлөп атасың. Чындап айтайынбы дейт. Мен адаш токуп атырмын. Өкөдөн кап-кара, бирок аны 4 жар саат эле сонда. А бул кудан эле. Не баспайт деп койду. Эми ат менен чоңойгон бир туугандарынан 5 акел-үкөл 4 улак чапкан. Бир гана ушу buradan Москвага келип калып, ушу окууга келген ошол бойдон бул жакка калгандан кийин бул жыйынга аралашпай калган да. Эми айылдагы 4 бир тууганы чапкан да. Эми бир семьядан жыйынга барганда булар 4 барган да. Аны күлүп атпайбы? Баягы Искендер менен Али бабаны алып бүт жакка хит болуп барып калгандан кийин баягы достору эми чоң жерде көп жүргөн да. Генерал достору, казактар, өзбектер баары чалып куттуктап, Кыргызстандан баары куттуктап, досум эмне кылдың эй? Өзү бир-биришине дүңгүрөт ар нерсе баштачы элем. Энди аталып эмнени баштадың дагы деди. Десе кийин күлүп атпайбы? Энең турайын дейт. Бул аттын ору ушунчалыкпы депчи. Дейт, үйдөгө Бентли турат дейт. Эч кимдин иши жокку дейт билем дейт. То келегиң менен деле эч кимдин иши жок дейт билем дейт. Баары жогу бир ат дейт, өлүп калса бир казан эт болот дейт. Элдин бүтү куттуктайт дейт, экинчи катын алгандык деп. Бала чакаң менен бактылуу болгон, ушинтип дасторконың ачык болуп, эмне максат кылсаң максатыңа жетип, ушинтип бир туугандай болуп, акыкадай болуп, ынтымакта болуп, Алла жолунда жүрө берелик, я. Эмне максат кылсак максатыбызга жетели. Булган этсаңдарыңыздар Кайрылыңыздар Ронал. Кеме менен жанагы Мени аманга бир доо берип койсуңар. Аманга бир доо берип койгон. анан жанагы үчөн өдө Санжарга чакыр балдарды. аманга бата берип турайын. Жок, балдар келсин, үчөө ошо досторунун Аманга бере Жигиттер, ушунчалыгына Аллага чексиз шүгүр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга саламаттар болсун. Ушундай жеп ичип отурган жерде Алланы улуктап эстебесек, жегенибиз баары харамга чыкылат экен. Ошончо иншалла баардыгына Алла жаратуучусу. Данияр досум, ушу жамаатың менен силерге кызмат кылган балдар баардыгыңарга биз рахмат. Ушул кылган ихсандарыңызга кабыл болсун. Сый урматтарыңызга рахмат. Чоска болот экенсиң, Күндүгө кошой, силерге дагы Алла разы болсун ушундай бизди сыйлап. Эртеден бери убактыңарды бөлүп ушул жерде биздин көңүлүбүздү алтасыңар. Данияр досумдун жамааты баарыңарга үй бүлөлүк тынччылык, бекемчилик, балдарыңардын жакшы күндөрүн көрүп ушундай ар дайым сый урматта жүрө берели. Сен жамаатыңа да рахмат. 2 күндөн бери сыйлап атасыңар. Ушунчалык таанышкандыгыбыз үчүн баарыңар. Ушул биз жакка да барып ушундай жакшы күндөрдө сый урматта ынтымак болуп жүрө берели. Ушул убакытты чыгарып аттын арты менен баягы жакшы сөздөр болуп баарыбыз тааныштык. Ушу мээлеттерибиз кайттыбыз 5 жыл мурун. Кече Алиге айтты, ака 5 жыл мурун айткан сөзүңүздү мына үзүрүн көрдүңүз депчи. 5 жыл мурун улак баштаганда айтчылар да балдар, үйрөнөсүңөр улакты. Келечекте легенда болосуңар. Ушундай жакшы сөздөрдү айтып биз өтө баягыдай тырышып жетип ала. Намукалам турат, Нурлан турат, Арстандар, ошондой жакшы ниеттерди кылганда мына эң кичинекей указ
Halbuki neçe bir yaxşı mara qıldı. Çeksiz qonuşdağız da. Ошол баягы мара десең дагы мөмөсү көрөсүн дейт го. Ошол биздин мөмөлөр ушулар болду. Баарыңарга чоң рахмат. Ушундай ынтымак болуп жүрөлү. Мына 3 жигитке дагы кудай койсо. Мына Кошо Рустам Канябстын. Шойда. Кошойлорго? Кошой. Üçüncüsü kimene? Rustam. Şu niyet kılıp, dastorpan jayıp, sıyı görsötüp, tamak tartıp, öngül götörüp sizin bardında. Şunu çakırıp, Allah razı olsun. Niyet tilek kılsam olsa tileklerini verişke artsın. İşteleri iyilik, yüreğinlerde vakit olsun. Okuğanlar namaz olsun. Tınçlıkta жүрөрүңөр. Allah'ım kömürüm Mustafa verip oldu lan. Yüzüne gelse Aman. Sana şu Allah razı olsun. Çok selamını rahmat sana. Densoğuk kula çıkan men teç bol. Ben şuna iki dünya baktı bol. Densoğuk. Allah razı olsun. Bağınızdan kaçmamız lazım. Allah razı olsun. Hep ballar salıp çıkıverasın. Aldılar da sat onlar çok yıllardır al onu tümer kolanlar. ne beğendi? Gel çıkıver. Şimdi ukanlar kollaydı sakla.